советтик доор. Бийликти Сталин мыкчап турганда Кыргыздын камча сап уулары ак жерден соттолуп кеткен. Көпчүлүк жергиликтүү кыйындарды күч соту ар тараптан кысымга алган. Мамлекет, эл, улут, эгемен өлкө деген дымактуулар түрдүү басмырлоолор менен жок кылынган. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөйн деп жанын үрөп, бирок сталиндик репрессиянын курманы болгон Кыргыздын чыган уулу Баялы Исакеев тууралуу сөз кылабыз. Баялы Исакеев 1897 жылы 23 сентябрда Кочкор өрөөндөгү Үкөк айылында туулган. Анын атасы Дыйканбай, Кочкордо карапайым дыйкан болгон. Баялы тагдырдын кысымын бала кезинен көргөн. Атасынан эрте ажырайт. Өспүрүм жигит агасы Исакенин колунда чоңойт. Бирок арадан көп өтпөй Исаке дагы бул дүйнө менен кош айтышат. Баялы Исакеев айылдагы мусулман мектебинде 3 жыл окуп, тамга тааний баштайт. Баялы 17-ге чыкканда анын идиректүүлүгүн Исакенин досу Акмолдо байкап, дилгир жигитти Нарындагы 3 жылдык орус түзем мектебине алып барат. Баялы Исакеев орусча кат сабаты дал ушул мектепте жоюлган. Аталган ок жайды 1916 жылы ийгиликтүү аяктайт. Андан ары билимин тереңдетүүнү каалайт. Бирок тыйын-тыпыр таңкыстыгынан улам окуусун уланта албай калган. Баялы окуусун аяктоосу менен 1916 жылы Түркстан крайында орус падышачылыгына каршы улуттук күрөш үркүн башталган. Көпчүлүк элдин катарында Исакеев да Кытайга качкан. Октябрь төңкөрүшүнөн кийин Баялы Исакеев Мекенге кайткан. Орусчаны жакшы билген тың жигит Нарындагы Кумбел ата почта бекетинде кароолчу, кийин арабекеч болуп жумушка орношот. 1919-1921 жылдары Кочкор волостук советинин аткаруу комитетинин катчысы болгон. Жана 1920 жылы коммунисттик партияга мүчө болуп кабыл алынган. 1922-1926 жылдар аралыгында Нарын, Жетису, Каракол, Нарын уездик партиялык комитеттерде агитация жана пропаганда бөлүмүн жетектеген. 1926 жылдан тартып 1933 жылга чейин партиянын облустук, республикалык деңгээлдеги жетекчилик кызматтарда жер иштери боюнча эл комиссары катары үзүрүлүү эмгектенет. Баялы Исакеев 1933 жылдан тартып 4 жылдай Кыргыз СССРинин эл комиссар кеңешинин төрагасы, Бүткүл союздук аткаруу комитетинин мүчөсү болгон. Баялы Исакеев улуттук маданиятка да олуттуу салым кошкон. Касым Тыныстанов, Токчоро Жолдошевдердин жеке демилгиси менен 1928 жылы Жаңы маданият жолунда аттуу илимий көркөм журнал чыга баштаган. Манас эпосун басып чыгарууга дагы салымын кошкон. Исакеев автономия статусун алдырып салып, Кыргыз СССРин түзгөн. Ош, Бишкек, Уна жана Фрунзе балыкчы темир жолдорун дал ушул Баялы Исакеев салдырган. Сталиндик репрессиянын укуругу Баялы Исакеевке 1937 жылы сентябрь айында келип жеткен. Баялы Исакеев өзү үчүн эмес, эл жер үчүн канжыгага баш байлап иштегендиги анын тагдырына балта чапкан. 1937 жылы ага жала жабылып, улутчул жана антисоветтик көз караштары үчүн камакка алынган. Ал 5 сентябрда Кыргыз СССРинин эл комиссарлар советинин төрагасы кызматынан четтетилген. Кыргыздын чыган ууларын айыптоо 37 жылдары абдан катаал жүргүзүлгөн. Исакеевке Социал Туран партиясына Төрөкул Айтматовду алып келди деген кине тагылган. Бирок Айтматов бул айыптоо бүтүмү менен макул болгон эмес. 1 жылга созулган оор кыйноолордон кийин Баялы Исакеев Төрөкул Айтматовго айып кагазына өзү кол коюуга мажбурлаган. 1938 жылы суун арткан кеч күздө Кыргыздын 138 чыган атылуу менен биргеликте ак жеринен атылган. Баялынын тагдыры өтө оор болгон. 19-жылдары айылды жугуштуу оору каптайт. Ага кошумча эле ачарчылык келет. Исакеев дал ушул ачарчылык жана жугуштуу жарттан улам апасынан, агасынан, инисинен жана карындашынан айрылат. Мындай оор жоготуу ага абдан катуу сокку болот. Баялы Исакеев казак ханы Абайдын урпагына үйлөнгөн. Бирок кулактын кызы менен үйлөндү деп куугунтукка алынат. Арасы кеткен Баялы жубайы Мусулманы Алматыга төркүнүнө жеткирип берип, 9 айлык кызы Ларисаны өзү менен алып калат. Саясий запкыдан улам үй бүлөсү менен ажырашат. Бирок Баялы Исакеев камалганда биринчи аялдагы камакка алынган. Баялы Исакеев өзүнүн 41 жылдык кыска өмүрүндө эл жер үчүн опол тоодо эмгек кылып, артына өчкүс из калтырып кетти. Өзгөчө эл комиссарлар кеңешинин төрагасы кызматында иштеп турганда, республиканын социалдык экономикасынын өнүшүнө опол тоодой кызмат өтөгөн.
Ал иштеген мезгилде 60-тан ашык ири чарба объектилери курулуп, пайдаланууга берилген. Алардын айрымдары азыр да кыргыз элинин керегине жарап жатат. Маялы Исакеев мына ушундай эмгеги эли эсинен чыгарбай, 100 жылдык мааракесин 1997 жылы республикалык деңгээлде белгиленип, Кочкор районунун борборуна жана туулган айылына айкели орнотулуп, айылга аты берилген. Демек, улуу муундар түптөп куруп, бизге мурас калтырган кыргыз мамлекетинин саябан жолундагы бакыт кушун кийинки муундарга дагы мүчүштүрбөй, кемитпей, толуктап, андан арыда өнүктүрүү биздин парзыбыз. Сиз Фокуста так тарыхты көрдүңүз. Видеону бөлүшүп, жактыдан басып, бизди колдоп туруңуз. Саламатта калыңыз.